Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. АКШнын Душанбедеги элчилиги миграция боюнча эл аралык уюм менен биргеликте Тажик-Ооган чек арасын мыйзамсыз курал-жарак жана маңзат ташып өтүүдөн коргоо боюнча долбоорду ишке ашырууда. Элчиликтин маалыматына караганда, өз ичине чек ара күчтөрүнүн офицерлерин окутуу жана Тажик-Ооган чек арасындагы инфраструктураны жакшыртуу иштерин камтыган долбоорду ишке ашыруу үчүн $900 000 бөлүнөт. Алдыдагы 3 жылдын ичинде ишке ашыруу пландалып жаткан бул долбоор АКШ менен Тажикстандын коопсуздук тармагындагы кызматташтыгынын дагы бир маанилүү бөлүгү болот деп үмүттөнөбүз. 2002 жылдан бери АКШнын өкмөттө чек ара бекеттеринин жана 3 окуу борборун калыбына келтирүү аркылуу коопсуздукту бекемдөө боюнча түрдүү долбоорлорду ишке ашырды. Мындан тышкары жабдууларды модернизациялоо жана коопсуздук менен туруктуулукту камсыз кылуу үчүн Тажикстанда дагы башка долбоорлор да ийгиликтүү ишке ашырылды, деп жазылат элчиликтин 4-марттагы билдирүүсүндө. Маалымат булагы Nazar News KG. Украин лидери дүйнөлүк коомчулукту чечкинсиз деп айыптады. Бул тууралуу Замон Уз сайты билдирди. Президент Владимир Зеленский кече чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүн белгилейт. Америкалык кабарчынын АКШ президенти Орусиянын баскынчылыгынан кийин Украинага жардам берүүдөн кечиктиби деген суроосуна Зеленский бүт дүйнө Украинага жардам берүүгө кеч болуп калганын айтат. Бул жөн эле президент Байден жөнүндө эмес, бүткүл дүйнөнүн туруксуздугу жөнүндө. Бүткүл дүйнө Украинага кечигип жатат. Дүйнөнүн бардык аймактарында эмне болуп жатканын көрүп турасыздар. Эл чыгып Украинаны колдоп жатат, деди Зеленский. Ошондой эле учурда Зеленский АКШнын президенти Байден жакында болгон сүйлөшүүсү менен кубаттады. Маалымат булагы Nazar News KG. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын орун басары Венди Шерман Россия-Украина согушун талкуулоо үчүн 4-11 март күндөрү Туркия, Испания, Марокко, Алжир жана Египетке барат. Бул тууралуу ТРТ маалымдады. Тышкы иштер министрлигинен берилген жазуу түрүндөгү маалыматта Шермандын Стамбул жана Анкарадан кийин Мадрид, Рабат, Касабланка, Алжир жана Каирге бара турганын билдирди. Шермандын сапарларын 4-11 мартта ишке ашырарына орун берилген маалыматта төмөндөгүлөр белгиленди. Министрдин орун басары Шермандын сапары Туркияда 4-5 март күндөрү Стамбул жана Анкарада башталып, Тышкы иштер министрлигинин орун басары Седат Өнал жана башка расмий адамдар менен жолугуп, Путиндин Украинага атайлап негизсиз басып киришин талкуулайт. Мамлекеттик катчынын орун басарынан бул жердеги жолугушууларында АКШ Туркия кызматташтыгы жана Украинаны колдоодогу жалпы кызыкчылыктарыбызды талкуулайт. Маалымат булагы Nazar News KG. Украинада Россиянын күчтөрү жакындаган Европанын эң чоң станциясы Запорожье атомдук станциясында кагылуушулардын натыйжасында өрт чыкты. Бул тууралуу TRT.net кабарлады. Станциянын коопсуздук камераларынын YouTube аркылуу берилген түз эфиринде түнкү сааттарда станция аянтында жарылуулар жана бири-бирине карата ок атуу жарыктары көрүндү. Жарылуулардан кийин станция аймагын түтүн каптады. ТЭЦ жайгашкан Энерходар шаарынын мэри Дмитрий Орлов билдирүүсүндө электр станциясына жасалган чабдууларды тез арада токтотууга чакырды. Чернобылдан 10 эсе чоң коркунуч пайда болду. Украинанын тышкы иштер министри Кулеба эгер Запорожье атомдук станциясы жарылса, Чернобылдан 10 эсе чоң коркунуч жаралат деп эскертти. Маалымат булагы Nazar News KG. Москванын 3 аэропортунда Внуково, Домодедово жана Шереметьевода 130тан ашык каттам токтотулду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда Внуково аэропортунда 5 рейс кармалып, 54 каттам токтотулган. Домодедоводо 8 рейс кармалып, 8 каттам токтотулган. Шереметьевода 12 рейс кармалып, 50 рейс токтотулган. Эске салсак, АКШнын президенти Жозеф Байден Орусияга каршы жаңы санкциялар катары өлкө аба мейкиндигин орус учактары үчүн жаап жатканын жарыялаган. Тыюу Россияда катталган бардык учактарга, анын ичинде чартердик учактарга да тиешелүү. 28 февралда евро биримдик орусиялык учактардын евро биримдиктин аймагынын үстүнөн конууга, учууга тыюу салган. Маалымат булагы Аргумент KG. Президент күч органдарынан соттордун ишине кийлигишүүнү токтотууну талап кылды. Бүгүн соттордун 12 курултайында президент Садыр Жапаров башкы прокуратуранын, УКМКнын ички иштер министрлигинин кызматкерлерине соттордун ишине кийлигишүү практикасын токтотуу талабы менен кайрылды. Анын айтымында ар кими өз иши менен гана алек болушу керек. Эгерде өз милдеттериңиздерди так мыйзам чегинде аткарсаңыз, сотторго басым жасоонун кереги жок, анткени мыйзам баарына бирдей. Ал белгилегендей, сот статистикасын карасак,
салсак, сотторго кайрылгандардын саны жыл сайын өсүүдө. Демек эл сотко кайрылып, ал жакта бузулган укуктарын коргойт. Мен жалпы Кыргызстан элине кайрылат элем. Ким болсок да, чиновник болобу, укук коргоочу болобу, жөнөкөй жаран болобу, баарыбыз укуктук маданиятыбызды жогорулаталы. Кандай гана талаш тартышты болбосун, мыйзам чегинде гана чечкенде, мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечимдерин сыйлаганды үйрөнөбүз. Ошентип ар бирибиз соттордун көз карандысыздыгын бекемдөөгө салым кошуп, адилеттүү сот системасынын калыптанышына салым кошобуз, деди мамлекет башчы. Маалымат булагы Аргумент KG. Украинанын Кыргызстандагы элчилиги күнүмдүк ишин улантууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов билдирди. Анын айтымында 3 мартта Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Молдагазиев Украинанын элчиси Валерий Жавтенко менен жолугуп, Украинадагы учурдагы кырдаалды талкуулаган. Кыргызстан мындан ары курмандыктарга жана кыйроолорго жол бербөө үчүн аскердик жаңжалды эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптеринин жана нормаларынын алкагында токтотууну жактаарын билдирген. Чыр-чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышын кубаттаарын айткан. Сүйөркулов Кыргызстандын Украинадагы элчилиги ал өлкөдөгү кыргыз жарандарын эвакуациялоо боюнча бардык тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын кабарлаган. 1 мартта Украина Кыргызстандагы элчисин кеңешүүгө чакыртып алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский буга Кыргызстан Орусиянын Украинадагы агрессиясын актаганы себеп болгонун билдирген. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги элчини кеңешүүгө чакыртып алуу ар бир өлкөнүн укугу деп комментарий берди. Маалымат булагы Назар News KG. Жапониянын улуттук коопсуздук кеңеши Украинага өзүн-өзү коргоо күчтөрүнүн соттук берүү чечимин кабыл алганын JG маалымат агенттиги билдирди. Буга чейин Жапония Украинага ок өтпөс жилет жана өзүн-өзү коргоо күчтөрү үчүн башка жабдыктар түрүндө жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн караштырары кабарланган. Эске салсак, Орусия Украинада аскердик операциясын 24 февралда баштаган. Президент Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режими тарабынан зордук, зомбулукка жана геноцидке дуушар болгон адамдарды коргоо деп атады. Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, куралдуу күчтөр аскердик инфраструктура жана Украина аскерлерине гана сокку урууда карапайым калкка эч нерсе коркунуч туудурбайт. Маалымат булагы Назар News KG. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы орус аскерлеринин жарандарга кол салбаганын айтты. Бул тууралуу TRT.net жазып чыкты. Владимир Путин Борбор шаар Москвада билдирүү жасады. Орустар менен украиндардын бир улут экенин айткан Путин, орус аскерлери чыныгы баатырлардай мамиле кылып жатышат. Биздин жоокерлер эч качан карапайым элге кол салышпайт деди. Коридорлордун украин улутчулдары тарабынан жабылганын белгилеген Путин, Украина күчтөрү жарандарды калкан катары колдонууда деп айтты. Орусиянын атайын аскердик операциясынын азыркы планына ылайык уланып жатканын белгилеген Путин батыш түзгөн оруска каршы оппозицияны жок кыла тургандарын айтты. Орус лидер каза болгон аскерлердин үй бүлөлөрүнө компенсация төлөнөрүн убада кылып, жарадар болгон бардык орус аскерлеринин да компенсация алаарын билдирди. Эске салсак, орус аскерлери 24 февралда Украинага чабуулун баштаган болчу. Маалымат булагы Назар News KG.